Мейримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга нубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Бүгүнкү сиздерге айтып бере турган окуя азыркы Мекке шаарында, Саудияда болуп өткөн экен. Чыныгы турмуштан, чыныгы жашоодон болгондо дагы ушул ыйык Рамазан айында болуп өткөн окуя экен. Ошого сиздерге айтып берүүнү туура көрдүм. Орто жаштан өтүп калган үй бүлө дейт. Алардын бир картайып калган чоң энеси, анан 3 кызы болот. Субханалла, жанагы үй бүлө ушунчалык кедей жашаптыр, өмүрүндө курсак жакшыраак той болуптур да. Бизде кыргыздарда айтып коет го, итке минген кедей экен депчи. Ошондой кедей жашаптыр да. Өмүрүнүн 3төн 2 бөлүгү аз эле калган да, орто жаштан өтүп калганга. Анан Рамазан айы келип калат. Рамазан айын биз берешендиктин айы дейбиз, жоомарттыктын айы дейбиз, Рамазан Карим дейбиз. Алар дагы ушинтип кубануу менен, сүйүнүү менен Рамазанды тосуп алат. Рамазандын 1-чи күнү ооз ачат, дасторкондо караандай суу катыгандан андан башка эч нерсе жок. Сабыр кылышат. Рамазандын 2-чи күнү ооз ачышат, кайыр эле кечегидей дасторкондо караандай суу менен катыгандан. Рамазандын 3-чү күнү келет. 3-чү күнү дагы ошол эле окуя кайталанат. Анан аялы чыдабай ачуусу менен күйөөсүнө бир тиет. Эй, сен өзү эркексиңби? Качанга чейин ушинтип жашайбыз? Өмүрүбүздүн жарымы ушинтип кедейлик менен өтүп кетти го. Жок дегенде Рамазанда көчөгө чыгып бизге бир нерсе таап келсең болот. Биз го мели жашай беребиз. Алдагы энең өлүп калат ачкалыктан. Картайып калган энең. Ошого бооруң ачыбайбы кичине? Деп ошентип күйөөсүнө бир тиет. Араң эле турган байкуш күйөөсү эмне кыларын билбей, көзүнө жаш алып эшикке жөнөдү. Эшикке чыгып, эшикке чыгары менен арыз муңун Аллахка айтып баштады. Эй жараткан Алла, ушуга чейин байыбаган, ушуга чейин мал, мүлккө, дүнүйөгө, байлыкка ээ болбогон, эми мындан кийин каяктан мен байлыкка ээ болом? Каяктан байлык табам мен? Кантип байымын мен? Өмүрүм ушу кедейлик менен өтсө, менин тагдырыма ушуну өзүң тагдыр кылып берипсиң жараткан. Андан көрө мен өлгөнүм жакшы. Мен үй бүлөмө куру баргандан көрө, картайып калган энемдин астына эч нерсе жок баргандан көрө, менин өлгөнүм жакшы. Өлгөнүм артык. Жараткан өзүң менин жанымды ала кал. Деп ошентип көчөдө эле бакырып, көзүнөн жашын агызып, ыйлап кетип атат. Ошентип кетип атып, бир эски картайып калган дарактын астына келип, чөгөлө олтуруп, колун ушинтип эле дубалга жерге ушинтип уруп, ой, менин жанымды албасаң болбойт жараткан. Жанымды эле кал, жанымды эле ала кал деп ушинтип колун жерге ургулуп атса, топурак борпоң дейт. Топ-топ этип колу бир нерсеге тиет. Топуракты ушундай ачып туруп алса, баштык дейт. Баштыкты кармаганда эле билди дейт. Ичинде алтын бар экен. Мындай кылса шырык-шырык болуп атат дейт. Сүйүнүп кетип, жанагы жерде көңүлү түшүп, капа болуп турган адамдын жүзүнө жылмаюу кирип, Аллахка шүгүрлөрдү айтып кир дейт. О, жараткан Аллах, сен мага байлык жибердиңби? Сен кулуңду унуткан эмес экенсиң да. Сен мени унутпапсың. Сен менин дуамды кабыл кылыпсың. Эми өмүрүмдүн акыркы 3төн 1 бөлүгүн байлык менен бай болуп жашайт экенмин деп ушинтип сүйүнүп айтып атат дейт. Ыраазы болуп. Ошентип айтып отуруп эле оюна бир нерсе кылт этти дейт. Көрсө, Меккеде таап алынган нерсе Меккенин жашоочуларына арам болгон экен да, субханалла, карасаңыздар. Меккеликтер албаш керек экен анычы. Вообще болбойт экен меккеликтерге, Мекке жергиликтүү калк. Жанагыны ойлонот, эки жакты карайт, бул жагын карайт, эч ким көрүнбөйт, бул жагын карайт, эч ким көрүнбөйт, эч ким жок. Кой эми. Үйгө алып бара берейин, бир нерсеси болуп калар. Деп анан жанагы баштыкты алып үйүнө жөнөдү. Үйүнө келип, эшикти ачса эле
Ayалы bilip kalat deydi. Ne oldu deydi. Eç neresi olğan жоқ deydi. Sağa bir жаңылығым бар deydi. Ne olğan жаңылық eкен? Деп аялы сұраса, жаңағы баштықты көргөзөт. Баштықтың içi толы алтын. Kim bilet al, içinde 100 altın mı, 200 altın mı, ошондой алтын деп. Баягыны көргөн аялы өзүн жоготуп баштайт дейт. Алдагын ушундай ойлору кетип, ойлору чачырап, бай болот экенбиз, укмуш болот экенбиз, эми жашообуз оңолот экен деп ушинтип заматта өзгөрүшөт дейт. Бирок мынаны караңыздар, күйөөсүндө дагы, аялында дагы диндин бекемдиги, такыбалык баягыларды баары бир өзгөртө албайт. Бир аз эле убакытка ушинтип сүйүнүшөт, бир аз эле убакытка ушинтип көңүлдөрү көтөрүлөт. Кайра эле Аллахты эстешет. Жок, биз Меккенин тургунубуз. Меккенин жергиликтүү калкы болобуз. Бизге бул Меккеден табылган нерсе бизге болбой калат. Арам болуп калат. Экөө ойлонушат. Иштете берели десе деле болбойт. Жок. Анан айтат. Муну ээсине кайтарып берет дейт. Кандай болгон күндө дагы ээсине кайтарып берет. Эми Кудай урган экен, эми жок дегенде сүйүүчүсүн берер дейт. Ошентип жакшы үмүт менен анан күйөөсүн көчөгө чыгарат. Эртеси күнү жанагы баштыкты көтөрүп алып көчөгө чыгат, адамдарды издейт. Таппайт. Баягы жердечи эч ким таппайт, көрүнбөйт. Баягы эми алтын жоготкон адам жок да. Эч ким, бардыгы өз жайында, бардыгы элдин баары тирикчилиги менен, жашоосу менен кетип атат дейт. Кайра кайтып келет үйүнө. Аялы дейт, эч ким жок экен дейт. Эми иштете берели дейт. Десе да болбойт да. Бул бизге арам болуп калат дейт да. А негизи бул арамды мындай байлар ойлоно турган маселе да. Ал байкуш колунда эч нерсеси жок, курсагы өмүрүндө жакшы тойбогон адам ал жерде арам адалды элестете албай калат да. Бул жерде аны кармап турган нерсе дин болуп атат да, такыбалык болуп атат. Аялы дагы да айтат, жок, болбойт дейт. Муну ээсине беришибиз керек. Акыркы жолу чыгып дагы бир карап көр дейт. Анан дагы чыгат. Баштыкты көтөрүп алып, чыгып кетип атса, бир топ элдин арасында бирөө айгай салып кыйкырып жатат дейт. Алтыным жоголду деле, алтыным жоголду. Алтыным жоголду деле, алтыным жоголду. Алтын таап бербесеңер болбойт деп кыйкырып атат дейт. Анан баягы сүйүнүп кетти дейт. Акырын барып анан жанагы кечиресиз, алтыныңызды алып келип берген адамга сүйүнчүсүн бересизби деп сураса, бир тыйын бербейм дептир. Бир тыйын бербейм. Ал менин акым, ал бир тыйын акча бербейм. Неге беришим керек? Деп ачуусу менен айтты. Жанагы таң калып калды, бул жин болуп калганбы? Таза сараң. Баягы бизде кыргыздар айтып коет, таза сасыган бай деп коет го. Өзүнүн байлыгын өзүнөн кызганган бай турбайбы бул? Деп ошентип ойлойт. Анан бербейт. Кайра үйүнө келип аялына айтат, ушундай экен ал дейт. Анан аял айтат, эртең дагы барыңыз дейт. Эртең барсаңыз кичине ачуусу тарап, өзүнө келип калган болот. Ошондо алтынын берсеңиз сизге сүйүнчү берет дейт. Эртеси күнү дагы көчөгө чыгат, жакшы ниет менен. Чыкса кечеги алтынын жоготкон адам кечегиден да бетер өзүн жоготуп кыйкырып атат дейт. Алтыным таап бербесеңер болбойт, кыяматта кечирбейм, ким алган болсо Меккенин элине силерге таап алган буюмду колдонуш харам деп ошентип айтып атат дейт. Кыйкырып. Анан дагы барып айтыптыр. Эй, сиздин алтыныңызды алып келген, кайрып берген адамга сүйүнчү бересизби десе? Нерв болуп. Валлахи, касам ичип айтам. Бир тыйын бербейм эткен да кайрачы. Бир тыйын бербейм. Жана таң калып калыптыр. Анан жанагын чекиге чакырып, үйүнө алып барып, сиздин алтыныңызды мен таап алдым деп. Мынакей, алыңыз. Деп баштыктагы алтынды берет. Жанагы киши алтындын ээси алтынды алып, Алла разы болсун да деп да айтпайт дейт. Рахмат да дебейт дейт. Жөн эле, спокойно алтынды алып, эч нерсе болбогондой чыгып кетти дейт. Жанагы байкуш кемпир чал бири-бирин карап отуруп калды. Мейли, Аллахтын айтканы болот. Аллахтын биздин пешенебизге жазган дагы бир тагдыр. Бул чыкпай отуруп калышат. Бир аз убакыт өтпөй эле кайра эшик такылдайт. Эшик жубайы барып
терезеден караса жанагы турган дейт, чочуп кетип, "Эй, сен тигинин алтынын алып калбадың беле? Тиги дагы келиптир" дейт. Күйөөсү да чочуп кетет, барып эшикти ачат. Эшикти ачып, жанагы киши алтындын ээси. "Сиздер менен сүйлөшсөм болобу" дейт. Келиңиз, келиңиз, үйгө кириңиз." Анан кирип, анан окуяны айтып берип атат дейт. Менин бир тууган агам өтө бай адамдардан болчу эле. Картайып, жашы жетип, колундагы нерселердин баарын тууган уруктарына, балдарына мурас кылып берди дейт. Анан ушул алтын ашып калды дейт. Ушул алтынды мага керес кылды дейт. Ушул алтынды ушул Меккедеги эң такыва, анан өтө муктаж болгон адамды таап, ээсине берген дейт. Мен жанагындай ыкма менен өтө такыва болгон адамды таптым. Меккеде силерден өткөн такыва адам жок экен дейт. Меккеде силерден өткөн такыва адам жок экен. Бул алтын чындыгында силердики дейт. Деп жанагы алтынды колуна берет. Күйөөсүнүн да көзүнөн жашы кетет. Аялынын да көзүнөн жашы кетет байкуштар. Бири-бирин кучактап, ыйлашат. Аллахка шүгүр келтирет. Кийин бул окуя Меккеге тарап кетет. Меккенин элине тарап, бул ошол мезгилдеги Меккенин королуна чейин жетет. Анан башында айтпадыкпы, булардын 3 кызы бар деп. Анан ошол король жанагы такыва болгон үй бүлөнүн 3 кызын өзүнүн 3 уулуна алып берген. Ошолордон тараган үй бүлө азыркыга чейин Меккеде, Саудияда жашап келишет. Мына көрдүңүздөрбү? Урматтуу туугандар. Өзү муктаж болуп аткан, өмүрүндө курсагы жакшы тойбогон, итке минген кедей, бирок динди кандай карманды да. Такыбачылык, Аллахка берилгендик, Аллахтан корккондук. Бирок акыбетинде Аллах Таала кандай сый менен сыйлап койду. Ошон үчүн биз көбүнчө мен айтам да, биз динди мындай теориялык форматта окуп, аныктамаларын жаттап, аяттарды жаттап, же болбосо хадистерди жаттап жүрөт экенбиз да. Бул деле жакшы нерсе. Буга да шүгүр кылыш керек. Бирок мындан да өткөн нерсе ушулардын мындай акыйкатына жеткенди насип болсун Аллах. Акыйкаты дегеним ушуну жашоодо жашап. Биздин дагы башыбызга ушундай бир учур келип калганда, биз кандай мамиле кылабыз да? Мына биз да ушул итке минген кедей болуп калдык дейли, Кудай сактасын. Же дагы башка ошондой бир оорусун ой келип калды. Ошондо биздин окуган диний аныктамаларыбыз, биздин окуган хадисибиз, биздин окуган Кураныбыз, алган илимибиз ошол жерде бизди башкара алабы? Биз ошол жерде чыныгы өзүбүздүн инсандыгыбызды көрсөтө алабызбы деген маселе да. Биринчиси. Экинчиси, такыва адамдардан гана келечекте коомду башкара турган, элди алдыга сүйрөй турган, элдин кызматын мойнуна көтөрө турган чыныгы эл агартуучулар, анан лидерлер чыгат экен. Но тарыхта 5-чи халифа деп айтып жүргөн Умар ибн Абдул-Азиз дегендин окуясы дагы ушул апасы жактан такыва болуп келет. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул бир өзүнчө бир окуя болгонду айтып берем муну иншалла. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху өзүнүн баласына, жанагы апасына сууну коштурбай койгон, сүткө сууну коштурбай койгон кызды алып берип, анан ошодон через болуп барып, анан жанагы эне жактан Умар ибн Абдул-Азиздин апасы ошол чоң апаларынан ошол болуп калат да. Тарыхта 5-чи халифа. Мунун окуясы да аябай кызык. Муну кийинки окуядан айтып берем. Эми караңыздар, Рамазан Кәрим дедик. Рамазан бул жоомарттыктын айы, Рамазан берешендиктин айы дедик. Аллах Таала жоомарттардын жоомарты, берешендердин берешени. Мына ушул Рамазан айында жанагыларды көп муктаж кылбастан бир сыйра ыйманын сынап туруп, берчү нерсесин Аллах Таала 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе кылып берди. Сөзүм акырында айтайын дегеним, биз дагы ошондой такыва инсандардан болууну, окуган нерселерибизге амал кылып жашоону,
dinge kızmat kılууну, elibizge, жерибизге kızmat kılууну Allah'ım barыбызга насип кылсын. Салам алейкум.